Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen men Şeripbayev Abdulhamid Büyük Kırgız kanalı. Hoş gelingizler. Tuğanlar, biz öte bir özgöçö gündörde özgöçö ahvalda turabız hazır. Şayloodan keyin Kıtaydın karızı gele karısты ber dep Kıtay karız suramış bolgonu menen бирок жерибизге көзүн артып, эки көзү жерибизге төрт болуп турат. Мына бүгүн күчтүү мамлекетти кура алабызбы жокпу кеп ошондо. Кыргызда сөз бар. Эмнени эксең ошону аласың деген. Биз мына шайлоолордо үгүт насаат агитация иштеринде көрдүк. Элибиздин басымдуу көпчүлүк бөлүгү ыйманын жутуп, албетте бардыгы эмес, көпчүлүк бөлүгү ыйманын жутуп, көпөс партияларга добушун сатты. Мына бүгүн добушун берип жатат. Ошонун натыйжасында бизди сабатсыз жана ыймансыз жетекчилер келгени турат. Буга чейинки падыша жетекчилердин да, Акаевпы, башка депутаттардын да бизди илим билиминин жоктугунан эмес, албетте аларда илим да болгон. Даже Акаевда эске алсак, академиги, алтын медалдардын ээси болгон. Азыркы күндөрдө бетине кармап атат. Оксфордду бүтүп кетти, Гарвард деген университетти бүтүп деп. Балекеттин институтун бүтүп келсе да, бизге ыйманы жок. Жетекчилердин ыйманы жок, президенттердин келиши бизди туңгуйга такайт. Биз ыймандуусун тандап алыш керек эле. Тилекке каршы андай болбой турган болуп турат. Шайлоо бүгүн бүттү дегени менен, бүгүн бүткөнү менен эртең кайра оппозициялык маанайдагы шайлоолордун өз ара шайлоосу башталганы турат. Бизди бир гана Кудайым жакшыга жетелесин. Bunun баардыгы Кыргызда сөз бар. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп. Бүгүнкү добуш саткандардын кесепетинин натыйжасында жаман нерселердин болуп кетпесе экен, калпыс нерселер болуп кетпесе экен дейт элек. Дагы да бир өкүнүчтүү нерсе, оппозициялык маанайдагы партиялардын кандай гана лидери болбосун, Ташиевпи, Жапкееви чыгылса, мен мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн туруп берем дейт. Бир эле нерсени чече алышкан жок булар. Бириге алышкан жок. Эгер оппозициялык партиялардын лидерлери бириккенде, жөнөкөй карапайым эл да бирин-бири чукуп жамандап отурбай, мына ушул көпөстөргө каршы турган партиялар бирикти, биз да биригели деп бир күч пайда болмок. Андай болгон жок. Тилекке каршы чачырап, бөлүнүп турабыз. Ушундай учурда сөзсүз бизге бул партиялык шайлоо дегенден биз жок кылышыбыз керек экен бул шайлоодо. Болбосо бунун биз кесепетин көбүрөөк тарткыдай болуп турабыз, туугандар. Сөзсүз түрдө бирдиктүү бир биримдикте күчтүү бийликти шайлай турган күчтүү президенттик шайлоого келишибиз керек. Андай болбосо көп кыйынчылыктар али алдыда болгону турат. Бирок мусулмандын куралы дуа дейт. Нези болсо да жакшылыкка дуа кылайлы. Ушул чет мамлекеттердеги кыргыздардын мекенге, элге, жерге, сууга, Кыргыздын суусуна зар болуп жүргөн мекендештерибизди Аллахым өзүң кудуретиң менен эли жерибизде тойлорун тойлоп, оюндарын ойноп, кыздарын чыгартып, уулдарын үйлөп, Кыргыздын кыргыз мамлекетине ээ болуп, бактылуу бай жашаган мамлекетке айланышына Аллахым өзүң насип кыл. Ыймандуулардын ыйманын бекем кылып, ошолордун дуасын кабыл кылып,
өнүгүп өскөн бактылуу бай мамлекетте жашаганды Аллахым насип кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Каналга катталыңыздар.